25 tema Qirg'iz-Qazaq chabishlari. 18-qilımdan o'rtasi, 19-qilımdan o'rtasına çeyin. 1760-yıldan başında Orta Жүз Qazaqlarının sultanları Qirg'izlarga jortuğul uyushtirib ko'p o'lchali bo'lishgan. Buga javob qilib 1764-yılı Qirg'iz feodallari Ulu jana Kichi Жүз Qazaqlarının ile өлөнүндөгү уруларына 3 жолу бүлгүн салган. Ошол эле жылы Казак баатыры Көкжарлы Барак кыргыздарга кол салып, анын колун адегенде Качке баатыр жетектеген Саяк уруусунун жоокерлери тосуп, жардамга келген Эсенгул баатыр жетектеген кыргыздар талкалаган. 18-кылымдын 70-жылдарында Казак-кыргыз кагылыштары өтө күчүп кетет. Ошол кезде Аблай хан Орто Жүздө өз бийлигин орнотуп, Улуу Жүздүн казактарында баш ийдирүүгө умтулуп турган. Анын кыргыздарга каршы уюштурган алгачкы жортуулун кыргыздын Кытай уруусунан чыккан касиеттүү баатыр Каработо би баштаган талаштыктар токтоткон. 1770-жылдардын аягында Аблай көп аскер топтоп болжолуу 30 000 талаштык жана чүйлүк кыргыздарга кол салат. Ошондо Солто, Сарыбагыш, Саяк, Сару, Кузчу, Кытай жана башка уруулардан кыргыз колу топтолгон. Бул колго Садыр хан жана ошол кезде Солто элин бийлеген Кебек би жетекчилик кылган. Чабышууда Жайыл баатыр башчылык кылган кол жан аябай салгылашкан. Бул кармаш жөнүндө эл арасында Жайыл кыргыны деген аңыз кеп айтылып калган. Аблай адегенде талаштын башы аркылуу кыргыздарга кол салып, Кара балта, Сокулуктагы Солто менен Саяктардан айылдарын таптынойт. Чечүүчү салгылашуу Аксуу жана Кыз тууган өзөндөрү Чүй суусуна койгон түзөңдө өткөн. Кан сууда яккан бул салгылашта Солто уруусунун кол башчысы Жайыл баатыр жана анын уулдары Үсөн менен Теке баатырларча курман болушкан. Казак феодалдарынын баскынчылыгына каршы салгылашууларда Абайылда баатыр, Атаке баатыр, Эсенгул баатыр, Аюке баатыр, Качке баатыр активдүү катышышкан. Кармаш казактардын жеңиши менен аякташына карабастан, алар кыргыздарды биротоло басып ала алышпады. Аблайдын аскерлери менен болгон салгылашууларда Ча бидин урпагы Бишкек баатыр эрдик менен кармашкан. Аблай хандын чабуулун токтотуп, ал басып алган жерлерди кыргыздарга кайтарууда, туткундарды бошотууда, кыргыз-казак мамилелерин жөнгө салууда Солто уруусунан чыккан жаш элчи Жамансар Тулу Төлөберди чечен чоң роль ойногон. Аблай хан өлгөндөн кийин анын кол башчыларынын бири Бердикожо жетекчилик кылган кол 1785-жылы кыргыз айылдарын кыйратып миңдеген малды, дүйнө мүлктү олжа кылат. Бирок Эсенгул баатыр баштаган кыргыздар Бердикожону туткунга түшүрүп өлтүргөн. 18-кылымдын аягынан 19-кылымдын ортосуна чейин кыргыз-казактын ортосунда салыштырмалуу тынчтык орногон. 1841-жылы көзүндө Казактын бирдиктүү мамлекетин түзүү ниетинде Кичүү жана Орто Жүздүн таасирдүү адамдары Кененсары Касымовду хан көтөрөт. 1846-жылы Кененсары хан улам жакында басып келе жаткан орустарга каршы биргелешип согушалы деген сунуш менен Ормон ханга элчи жиберет. Ормон бийлеген түндүк уруулары кеңешип, Кененсарынын орустарга каршы чакырыгына макул болууга мүмкүн эместигин четишет. Муну уккан Кененсары 1846-жылы жазында Норузбай, Эржан, Агыбай өңдүү баатырлары менен кыргыздарга жортуу баштап, Солто, Сарыбагыш урууларын канга бөлөйт. Жаманкара баатырды элдешүүгө чакырмыш болуп, келгенде аны туткундап, кыйнап өлтүрөт. Баскынчылар боюнда бар аялдардын ичин жарып, кемпир чалдарды, жаш балдарды өлтүрөт. Калпак баатыр душманды Бишкектин чыгыш жагынан тосуп, кармашы батып курман болот. Төрөгелди баатыр менен Норузбай жекеге чыгып, Норузбай качып кутулган. 1847-жылы жазында Кененсары 20 000 колу менен Чүй өрөөнүнүн этегин төрө чаа баштайт. Кененсары азыркы Токмок шаарынын түндүк жагындагы Текеликтин сеңирине жакын, азыркы Шордөбө, Майдөбө деген кыштактар турган жерде жайланышып, жаңы чабуулга даярдана баштайт. Кененсары чабуулун жүргүзүп атканда Бишкек, Токмок чектериндеги Кокон хандыгынын аскерлери өздөрүнүн букаралары болгон кыргыз элин баскынчылардан коргоо, чабышты токтотуу үчүн эч кандай аракет кылбай чептерине бекинип жатып алган. Кыргыз билермандары кол курап Кененсарынын чабуулун тосот. Бул согушта кыргыз колун Ормон хан, Жантай, Жаңгарач жетектейт. Бул согушта Ормон хан кол башчы катары алекердигин көрсөтөт. Жоонун үчүн алыш үчүн ал жигиттерди 10-15 топко бөлүп,
шамшы 11 жылға толырына жіберіп, күндізі чычырқанақ, қарағай тал сүйретіп, чаңды асманға бұратады. Түн кере әрбір жуекерге өз-өзінше алулантып от жақтырады. Мұнысы түмендеген әскер туашып келіп, өргіп жетқандай тәсір қалтырады. Ормондың бұл айласы қазақ қолын қату сестентеді. Қазақ қолы түн жамынып четінен қача баштайды. Ошындан кейін қырғыздар чабылға өтеді. Қан суда яққан бұл қармашта қырғыздар жоны сүріп отырып, мықандың қарасусындағы сазға маташады. Дұшмандың көбі сазға тығылып өледі. Аман қалғандары қолғы түшіп берешеді. Кенесары менен Орызбайды сары бағыштың Чечей уруғынан Дайырбек, Жарбаң уруғынан Қалча, Ақсақал деген жегіттер қолға түшірішеді. Ошентип өзі келіп қатылып, тыныш жатқан елді ырайымсыздық менен қырған Кенесары жақын адамдары менен қошо өлтіріледі. Бұл салғылашта қазақтың 32 сұлтаны құрман болған. Кенесарының құлын талқалағандығы үшін Орыс өкметі Орманхан менен Жантайды алтын медаль, алтын жип менен саймаланған чепкен менен сыйлаған. Ол соғышта көрсеткен ерлігі жана Кенесарыны тұтқындағандығы үшін Дайырбек батыр, Қалча батыр, Ақсақал батыр баштаған 13 жегет алтын медаль менен сыйланышқан. Соғыш бүткөндөн 6 ай өткөндөн кейін 1847 жылы 22 августта қазақтардың Қопал чебінде азыркы Талды Коргон шаары Орус өкмөтүнүн ортомчулугу менен кыргыз-казак калканын ортосунда тынчтык келишими түзүлгөн. Кыргыз-казак чабыштары Бордош эки элдин башына каран түн түшүргөн кайгылуу окуя катары тарыхта калды. Бул чабышта сабак алган эки элдин мыктылары кыргыз-казак мамилелерин бекемдөө үчүн көп аракеттерди жасашкан. Натыйжада 19-кылымдын ортосунан Совет бийлиги орногонго чейин кыргыздар менен казактардын ортосунда бордоштук мамиле ынтымак арткан. Бул иште кыргыздын казак элине канатташ жашаган Сарыбагыш уруусунан Шабдан батыр, Сооронбай уулу Дүр, Солту элинен Байтик батыр, Бошкой уулу Өзүбек, Таластагы Кузчу уруусунун билерманы Бөлүкбай би жана башкалар көп эмгек сиңиришкен.